Эми азыр биз Ош шаардык оорукана курдук. Бүгүн мисалы 35 орунга даярдадык. Эртең Кудайым буйрса 80 адамга даярдайбыз. Ошол менен Ош шаардык оорукана ошол менен бүтөт. Андан мындан кийин бизде детский жаш балдардын инфекциялык больница ооруканасы турат. Андан кийин Ак Тилектеги шаардык оорукана турат. Андан кийин туберкулезный оорукана ушу 4 больницаны буйрса бир жуманын ичинде бүтүрөбүз деген чоң ниет коюп атабыз. Бул ИВЛ-га караганда, анан концентратка караганда кыйла биринчиден арзан, бат болот. Анан бул нерсе мындай айтканда ооруканаларга мындай айтканда всю жизнь неме кылат да, кызмат кылып берет. Мен ойлойм, көбүрөөк кислородный станция курулса, бул эффективдүүрөөк иштейт концентраттага караганда. Анан ушул апаттан ушул станциялар аркылуу чыгып кетебиз деген чоң ишенич бар. Азыркы учурда Ош шаарынын жергиликтүү ишкерлердин демилгеси менен Ош шаарынын жана Ош облусунун аймагында кычкылтек станцияларын орнотулуп жатат. Бул кычкылтек станциялар, мен ишенем, бир эмес бир нече кыргызстандык мекендештерибиздин өмүрүн сактап калууга шарт түзөт. Андан сырткары биздин медиктерибиздин ишин бир кыйла жеңилдетип, аларга бир жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп берет. Жергиликтүү активисттерге, кайдыгер эмес жарандарга кайрылып кетет элем. Келгиле биз менен байланышыңыздар, биз өзүбүз билген, өзүбүз көргөн тажрыйбабыз менен силер менен бөлүшүп, балким силер дагы өзүңөрдүн аймагыңарда больницаларга же болбосо стационарларга ушундай бир жакшынакай кычкылтек станцияларын орнотууга өз салымыңыздарды кошуп орнотуп бересиздер деп ишенем.